Күндүн маанилүү жаңылыктары, элдик кабарлар, болгон окуялар жана күн жыйынтыгы менен бүгүн 24 кабарлар топтому. Ак кеме студиясында сиздер менен мен Айданек Момунбекова. Саламатсыздарбы? Мына волонтерлар кызматта. Бишкекке Москвадан Кыргызстандын жарандары учуп келди. Бүгүн 14-июнда Кыргызстанга Аэрофлот Россия авиакаттамдары авиакомпаниясынын Москва-Бишкек каттамы боюнча рейс учуп келди. Бул каттам менен Россиядан Кыргыз Республикасынын 437 жараны, анын ичинде кичинекей балдар дагы кайтарылды. Комиссиялык тандоо гуманитардык критерийлер боюнча жарандардын жеке арыздарын негизинде жүргүзүлгөн. Алсак каттамга алгач төрөдө жакындап калган кош бойлуулар жана 2 жашка чейинки жаш баласы бар аялдар. Ошондой эле оор илдети бар жана жакын туугандары каза болгондугунан улам мекенине чукул түрдө кайтышы зарыл болгон жарандар тандалып алынган. Бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынат. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги вице-консул Тигран Кондахачянга кол салуу болду деген маалыматты төгүндөйт. Бул тууралуу дипломатиялык өкүлчүлүктүн маалымат катчысы Гүлбарчын Байымбетованын айтканына таянуу менен РИА Новости жазды. Буга чейин Россиянын ЖМКлары мушташ болуп, анда элчиликтин өкүлү вице-консул Тигран Кондахачян жабыркады деп жазышкан. Бул туура эмес маалымат. 2 жума мурун Москвада бизи мекендеш сабалган. Вице-консул Кондахачян окуянын чоо жайын териштирүү үчүн ошол жерге барган. Россия Ички иштер министрлигине арыз жазган, деди Байымбетова. Маалымат катчы вице-консулга кол салуу болбогонун белгиледи. Бишкекте чак түштө белгисиз жарандар банктардын бирине кирип, кызматкерлерди курал менен коркутуп, кассасын тоноп жаткан видео интернет тармагына жарыяланды. Бул боюнча Бишкек шаардык ички иштери бөлүмүнүн басма сөз кызматында окуя кече 12-июнда болгонун кабарлашты. Шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмү саат 13:20 чамасында билдирүү келип түшкөн. Анда Борбор калаадагы Манас Кең көчөсү менен Бөкөнбаев көчөсүнүн кесишиндеги банкта тоноо болуп жатканы айтылган. Жерине ыкчам тергөө тобу барышып, алгачкы маалыматтарды топтошкон. Ага ылайык бет кап тагынган 2 белгисиз киши банктын имаратына куралчан киришкен. Алар банктын күзөт кызматчысына кол салып, кассадагы акчаны алып чыгып кетишкен. Банктын кызматкерлеринин бири тревога баскычын басканга үлгүрүп, 13 мүнөттөн кийин Аякс күзөт агенттигинин кызматкерлери келишкен. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде 202 беренеде каракчылык менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, келтирилген зыяндын суммасы эсептелүүдө. Учурда шаардык ички иштери бөлүмүнүн жана 1-Май райондук ички иштери бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ыкчам топ түзүлдү. Чектүүлөрдү аныктап, табуу иштери жүргүзүлүп жатат деп билдирди мекеменин басма сөз катчысы. 2020-жылдын 14-июнуна карата COVID-19 вирусуна чалдыккандардын саны боюнча кыскача маалымат. Кыргызстан боюнча ооругандар жана айыккандардын саны: жалпы ооругандар 2285, айыккандар 1791. Бул жалпы ооругандардын 78,4%-ын түзөт. Тилекке каршы өлкө боюнча каза болгондордун саны 27. Министрликтин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда бюджеттик негизде 1691 адам гемодиализ алат. Бөйрөк оорусунун 5-стадиясы менен жабыркап, өз каражатына диализ алып жүргөн 174 бейтап эманы бюджеттин эсебинен ала турган болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык өкмөт буга 75 миллион сом бөлгөн. Бул бейтаптар ушул жылдын январь айынан бери кезекке туруп, акчаны өз жанынан төлөп диализ алып келишкен. 13-июнда Саламаттыкты сактоо министрлигинде өкмөттүн эсебинен ала тургандарды комиссия карады. Тандалгандар 15-июндан тарта кымбатка турган медициналык кызматты мамлекеттин эсебинен акысыз алышат деп айтылат маалыматта. Бүгүнкү күндө өлкөдө бюджеттик негизде 1691 адам гемодиализ алат. Анын ичинен 1408-и милдеттүү түрдө медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан, 283-ü мамлекеттик жеке өнөктөштүк багыты
Fresenius Medical Care гемодиализ борборунан алышат деп жазат Sputnik KG. Победа авиакомпаниясы Россиянын шаарларында июль айына билеттерди 12 июндан баштап сата баштайт. РБКнын кардарлары үчүн берилген маалыматка ылайык билеттердин баасы 999 рубльды түзөт. РБК акциясы жөнүндө маалыматты компаниянын расмий өкүлү тастыктады. Бирок ал ушул баада канча билет сатыла тургандыгын тактаган жок. 2020 жылдын июль айында билеттердин баалары орто эсеп менен 2019 жылдын июлуна караганда 60%га төмөн болот деп билдирет РБК компаниясынын өкүлү. Дарыгер Александр Коробиненко өпкөнүн коронавирустан кийин калыбына келиши жөнүндө айтып берди. Коронавирус менен ооруган адамдардын өпкөлөрү узак убакытка чейин калыбына келбеши мүмкүн деди Пирогов атындагы Россиянын улуттук илимий медициналык университетинин профессору, пульмонолог Александр Коробиненко. Ал белгилегендей, инфекциядан улам адамдын дем алуу системасы иштебей калат. Өпкөдөгү оорудан кийин фиброздук өзгөрүүлөр пайда болот деп билдирди Lenta.ru сайтына берген маегинде. Кыргызстандан, Таластан келген аттар. Ушул жерде биздин көк бөрүчү жигиттерибиз багып атат. Бул аттын аты эмне дедиң? Чипетме? Анакы сага. Бакайырдан келген чипетме? Булчу? Король. Король каяктан келди бул? Бакайырдан келген. Бакайыр, булчу? Бакайырдан келген. Король. Я. Каяктыкы бул? Местный, булчу? Бул да Бакайырдан келген. Баракелди, карачы. Анакы. Анакы ушул Кыргызстандан, Таластан келген аттар. Видео бутайтет, видеого тартоо сразу. Видео кайтартып койсоңуздар, таштап жайпадыр дейт. Ким бар? Жабак. Алайс. Veterans! Eyes! Right! Come on, lads. Just down here. Just do the lead. No, just down here. Nowhere. Oh!
Биздин каналга катталып лайк басып коюңуздар. Кийинки чыгарышка чейин көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.